Февраль айы жаан-чыл болуп атат. Биринчи декада 1 айлык норманы жаап койду. Кээ бир жерлерге 1 метрден ашык кар жаады. Тоолуу райондордо, тоолуу аймактарда жана ашууларда абдан көп кар жаады. Азыр эми экинчи декада февраль айы бул 20-сына чейин туруктуу эмес аба ырайы катталып жатат. 14-ü, 15-и биз көпчүлүк аймактарда кар жаашын күтүп атабыз, катуу кар жаашын күтүп атабыз. Ошондой эле 18-19 күнү дагы көпчүлүк аймактарда катуу кар жаашын күтүп атабыз. Ал эми 3-чү декада 20-сынан кийин да туруксуз эмес аба ырайы катталып турат, аба ырайы өзгөрүп турат. Кээ бир жерлерде жамгыр аралаш кар жаайт. Өзүңүздөргө белгилүү, 2016 жылы октябрь айынан баштап эле кар жаады. Жамгыр 2016 жылы көп жаады. Жер 1 метрден ашык азыр нымдуулук сакталып турат. Ошондуктан бул кар көп жааса, кардын көлөмү көп болгон жерлерде сөзсүз түрдө кар көчкүсү, коркунучу көптөгөн туулат. Мисалы үчүн Кыргызстанда 30 миңден ашык кар көчкү боло турган жерлер катталган. Ошондуктан кар көчкү, коркунучу абдан көп болот. Ошондой эле таш көчкү, ошондой эле күн жылыса жер көчкү дагы коопчулугу көбөйөт. Алдын ала дагы биз карап көрүп, коркунучтуу жерлерде, бул стратегиялык жолдордо ушул атайын артиллериянын жардамы менен кар көчкү түшүрүү жумуштарын жүргүзөбүз.